Assalamu alaikum, Oş Reklama kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз ХБК районундагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести тактап түшүндүрүп берейин. Сиздер эгерде Ошский район тараптан келатканыңыздарда ХБКны көздөй Ошский райондон келип жатканыңыздарда бул жакта оң тарапта ЭМПА заправкасы бар. Жанында светофор бар. Анын жанында остановка бар. Ошолорго жетпей сиздер сол тарапка бурулуп, ушул кичи жол менен киресиздер. Киргениңиздерде туштагы 5 этаждуу дом, ошол домдо 3 бөлмөлүү батир сатылмакчы. Ошону сиздерге азыр тартып көрсөтмөкчүбүз, урматтуу достор. Андыктан ошол домдун астына бара берели. Кана анда эмесе бисмилла, кеттик. Мына урматтуу достор, жанагы мен көрсөткөн кичи жол менен тууру келгениңиздерде сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул домдо жайгашкан. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн сиздер ушул домдун 3-чү подъездине кирип, 2-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана эмесе батирди көрөйлү. Кана ана эмесе бисмилла, кеттик. Мына урматтуу достор, жанагы домдун 2-чи подъездинен 2-чи кабатына көтөрүлдүк. Биз тарта турган, сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул. Анда эмесе сиздерге тартып көрсөтүп түшүндүрүп бере берейин. Жакшылап назар салып туруңуздар. Бул жакта эшиги темир эшик коюлган, өтө кымбат баалуу жакшы эшиктерден. Бул жака киргениңиздерде эле сол жака бут кийим тизип кирсеңиздер болот. Обоюн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы качественный моющий обойлордон. Байкаңыздар. Полу болсо цемент экен, урматтуу достор. Патологун көргөзө турган болсок, патологу водомесьёнка, эми өзүңүздөр кийин алып ремонт кылып алсаңыздар болот, урматтуу достор. Анда эмесе квартирага кире берели. Бул жак 3 бөлмөлүү батир. Тууру киргениңиздерде сол жакта конок бөлмөсү. Кийинки комнатага кире турган болсок, ал жак детский. Оң тарапта спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Андыктан секин сиздерге көргөзө берейин. Бул жак коноктордун бөлмөсү. Мына урматтуу достор, обою өтө сонун, моющий жакшы обойлордон. Потологу водомесьёнка, чекелери плинтус менен капталган, жана ошондой эле жарыктыч коюлган. Айнектери пластик экен, урматтуу достор, отопление бар. Бул жака телевизор коюлган, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерге мындай кылып отуруп чай ичсеңиздер болот, стол коюп алсаңыздар болот, диван коюп алсаңыздар болот. Эми өзүңүздөр кийин алганыңыздарда ремонт кылып жакшы өзгөртүп аласыздар, урматтуу достор. Анда эмесе кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул жак детский. Сол жака кире турган болсок, детский балдардын уктоочу бөлмөсү экен, урматтуу достор. Туурудагы эшик бул склад. Өзүңүздөрдүн кийимиңиздерди, буюм тайымдарды салсаңыздар болот, урматтуу достор. Анда эмесе детский балдардын уктоочу бөлмөсүнө кирейли. Кана бисмилла. Бул жак бир аз тар болуп калат экен. Көрүп атасыздар, айнеги пластик, отопление коюлган. Дубалдары жөнөкөй водомесьёнка. Көрүп байкап туруңуздар. Жана ошондой эле дубалы водомесьёнка дедим. Потологу водомесьёнка, жана ошондой эле жөнөкөй жарыктыч коюлган, жөнөкөй лампочка коюлган, урматтуу достор. Өзүңүздөр каалагандай кылып ремонт кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Бул жак айнек жакты да бир тартып коеюн сиздерге. Мына урматтуу достор. Эң негизгиси бул квартира ХБКда жайгашкан. Оштун центри десем болот. Анда эмесе бул детский бөлмөнү тартып бүттүк. Кийинки бөлмө бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, спальный. Ошол тарапка азыр кирип тартабыз. Мына урматтуу достор, анда эмесе 3-чү бөлмөгө киребиз. 3-чү бөлмө бул спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Кана анда эмесе кеттик. Жакшылап назар салып туруңуздар. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атканыңыздай дубалдары обой, жакшы мыкты моющий обойлордон.
жакшылап карап байкаңыздар. Потологу водомесёнка жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган. Эми өзүңүздөр кийин жакшылап ремонт кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Анда эмесе спальныйды жакшылап толук тартып берейин. Айнектери пластик, отопление коюлган, бүт бардык условиялары бар экен. Жана ошондой эле бул жакта типа кладовка бар экен. Өзүңүздөрдүн эски кийимдериңизди, буюмдарыңыздарды салсаңыздар болот. Типа шкаф. Бул жака мебелди койсоңуздар болот экен, мына урматтуу достор. Анда эмесе спальныйдан дагы бир көрсөтүп берип коеюн сиздерге. Бул тарабынан. Эми үйдүн ээсине суроо. Баасын канча деп атасыздар? $42.000 деп атабыз. $42.000. Обмен жолу барбы? Жок, нак акчага деп атабыз. Нак акча. Урматтуу достор, $42.000 экен. Обмен жолдору жок экен. Только наличка. Чалып сүйлөшөсүздөр, келип көрөсүздөр, байланышасыздар. Негизи үй өтө сонун. 3 бөлмөлүү батир. ХБКда, шаардын так ортосунда жайгашкан. Эми сатып алаткан адамдардын 50% ушул суроону берет. Неге сатып атасыздар? Баары жакшы элеби, документтери жайында элеби негизи? Документтери жакшы, баары жайында эле негизи. Жакшы эле. Жакшы. Документ баардыгы өзүңүздө. Урматтуу достор, анда эмесе үйдүн ээсинин номерин бул жака экранга белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, келип көрүп кетсеңиздер болот. Баарыңыздарга ушундай үй насип этсин. Баарыңыздарга ийгилик жана ошондой эле Ош реклама YouTube каналына подписка таштап, катталып, лайк басып коюңуздар. Баарыңыздарга рахмат.